Казакстан түрк өлкөлөрү менен биргеликте жерди аралыктан зондтоо спутниктерин иштеп чыгууну көздөп жатат. Учурда бул маселе түрк мамлекеттери уюмунун алкагында талкууланды. Белгилей кетсек, уюмга Казакстандан тышкары Азербайджан, Кыргызстан, Түркия жана Өзбекстан мүчө. Серепчилердин айтымында долбоор космостук технологияларды натыйжалуу пайдаланууга жана аймактагы табигый экологиялык өзгөрүүлөргө мониторинг жүргүзүү үчүн кызматташтыкты бекемдөөгө мүмкүндүк берет. В рамках данного проекта Казахстан выступил с инициативой, когда будет создаваться технологический аппарат. Бул долбоордун алкагында Казакстан техникалык түзүлүштү иштеп чыгууну демилгеледи. Бирок түрк мамлекеттери уюмунун мүчөлөрү ага долбоорлоо даярдоо этаптарында да катыша алышат. Ошондой эле өз технологияларын ишке киргизүүгө чакырылды. Бул долбоорлордун бардыгы анын ичинде 2027-жылы учурула турган жерди алыстан зондтоочу 3 спутниктин улуттук долбоору. Бул тармактын өнүгүү тажрыйбасын жана дараметин чагылдырат. Запустить в 2027 году показывают накопленный опыт, а также перспективы развития отрасли по данному направлению. Мындан тышкары Казакстан Конго өлкөсү үчүн жерди аралыктан зондтоо системасында иштеп чыгат. Ошондой эле өлкө Монголия менен биргеликте КАЗ Еосат эл аралык тобуна кирген спутникти иштеп чыгуу жана жеткирүү боюнча иш алып барат. Мындан тышкары Казакстан оригиналдуу спутник технологияларын экспорттоону көздөдү. Бул өлкөнүн дүйнөлүк рыноктогу үлүшүн бекемдөөгө гана эмес, ата мекендик өнөр жайды өнүктүрүү үчүн инвестицияларды тартууга жана спутниктер тобун кеңейтүүгө мүмкүндүк берет.